17 апрелде Харьков шаарында орус армиясынын аткылоосунан кеминде 5 киши курман болуп, 10 чакты адам жаракат алды. Жайкын тургундар жашаган көп кабаттуу үйлөр бутага алынган. Курман болгондордун арасында 7 айлык ымыркай жана 15 жаштагы өспүрүм дагы бар. 86 жаштагы чоң эне небересинен айрылып калганына ишене албай турат. Мен аны көрүп алайынчы, алтыным менен. Биз бүгүн эле сүйлөшпөдүк белек. Кагылайын, сен жок болсоң мен эми кантип жашайм? Сен деп жашачу эмес белем. Кудай алардын жазасын берсин. Орусиялык аскерлер 18 апрелде Луганск облусунун Кременная шаарына киришкени маалым болду. Ал арада Львов шаарына жасалган 4 ракеталык соккудан 6 адамдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик билдирди. Согуш маалында бул сандар канчалык так экенин растоо мүмкүн эмес. Российские войска готовятся до наступальной операции. Орусиялык аскерлер жакын арада Украинанын чыгышына чабуул коюуга даярданып жатышат. Алар бүтүндөй Донбассты жок кылууну көздөшүүдө. Орус армиясы Мариуполь шаарын талкалоонун үстүндө. Алар Донецк жана Луганск облустарындагы башка шаар кыштактарды жер менен жексен кылгылары келет. Биз коргонуу үчүн колдон келгендин баардыгын жасап жатабыз. Өнөктөштөр менен ар дайым байланыштабыз. Бизге жардам берип жаткандарга ыраазыбыз. Украин президенти Мариупольдун ар бир карыш жери үчүн күрөшөөрүн CNN телеканалына курган маегинде айтты. Зеленский белгилегендей, орус армиясы өлкө чыгышында ийгиликке жетсе, кайра Киевти басып алууга аракет кылышы ыктымал. Аскердик эксперттердин айтымында орус күчтөрү Киевтин тегерек четинде күтүлбөгөндөй каршылыкка туш болушкан. Мындан улам алар артка чегинүүгө аргасыз болуп, болгон күчүн өлкө чыгышына топтоду. Орусиялык күчтөр стратегиялык жактан маанилүү деп саналган Мариуполь шаарына чабуулун улантууда. Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль калааны орустар толук басып алды деген маалыматты четке какты. Окруженный и полностью заблокированный в Мариуполе Азовсталь металлургиялык комбинатында курчоодо калган украиналык аскерлердин тобуна алар аман калуу үчүн куралдарын таштап багынып берүүнү сунуштаганбыз. Бирок Киев режими тыюу салды. Анткени менен Британиянын коргоо министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, Украин күчтөрү каршылык көрсөтүп, орус аскерлери пландагандай илгерилей албай атат. Ошондой эле министрлик Мариупольга жасалган соккулар Москванын 99-жылы Чеченстанда, Сирияда 2016-жылы жасаган чабуулдарын эске салаарын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.